Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү. Коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мынау мусулмандарда айтышат экен да, кээ бирлер ушу тагдырыма жазылган бардык ырыскым. Жанагы эненин боюнда жүргөндө эле 40 күндө келгенден кийин периште келип жазып кетет турбайбы 4 нерсени. Ошондо бирөө ырыскыны жазып кетет экен да. Ошого байланыштуу мен эмгек кыламбы, кылбаймбы, баары бир менин ырыскым жазылуу. Анан мен тагдырымда ырыскым ушу, тагдырым ушу деп кээ бирлер ушуну эмгек кылгандан деле көп эмгек аракет кылбайт экен. Ооба. Алла Тааладан суранып эле, ошондуктан могу биздин мусулман калкынын көп өнүкпөй калганы да ушунданбы деп ойлойм да. Ооба. Мисалы Европа өлкөлөрү ага карабайт, алар эмгектенет катуу. Ооба. Анан могу ушуну бир элге жакшылап, могу молдокелер жакшылап түшүндүрүшү керек экен. Ооба. Анан могу 32-нчи Ниса сүрөсүндө айтып атат. Аллах силердин бириңерден экинчиңерди артык кылганына суктанбагыла. Эркектерге өзүнүн эмгегине жараша үлүш, аялдарга өзүнүн эмгегине жараша үлүш дейт. Ушул боюнча айтып берсеңиз, ушул рызкыны ошо эмгегиңе жараша именно берем дегендикпи ушул? Ооба, ооба. Албетте сиздин сөзүңүз төгүн жеринен чыккан жери жок. Сиздин сөзүңүздүн төркүнү кээ бир адамдар ырыскы тагдырга жазылынган. Ошол себептен биз анда мындай бир издесек дагы, издебесек дагы, иштесек дагы, иштебесек дагы, эмгектенсек, эмгектенбесек баары бир жазылган ырыскы гана келет деп ошол себептен олтуруп алгандар кездешет. Ошол себептен биз мусулмандар өнүкпөстөн европалыктар өнүгүп кетти. Сиздин сөзүңүздү бир бетке ката деген туура эмес, бирок албетте сөзүңүздүн туура жагы бар. Кайсыл бир аалым, бул аалым Али Тантави Европага барганда айткан, мен ушул жерден исламды көрдүм, бирок мусулмандарды көргөн жокмун деген. Эмне үчүн дегенде, ислам шариятындагы эмгек кыл, тазалык кыл, бирөөнү алдаба, бирөөнүн эмгегин жебе, түз жур, колуңан келишинче эмгектен деген осуяттардын бардыгы тетиягат аткарылып жаткандыгын көрүп, бирок намаз окуган адамдарды көрбөстөн мен Европадан исламды көрдүм, бирок мусулмандарды көргөн жокмун деп айткан ушунда. Ал эми мусулман өлкөсүнө келип көрүп, мен мусулмандарды көрдүм, бирок исламды көргөн жокмун деген да ушул нерсе. Себеп дегенде келсе бардыгы намаз окуйт, бардыгынын сакалы бар, топуну кийген, кээ бири селде да ороп алат, анан жолу салынып басып жүрөт, бардыгы эле жалган айтат, бардыгы эле уурдайт, бардыгы эле кичине кыйгырып чыгат да түнү менен мародер болуп басып жүргөн болот, кыздарынын баары проститутка болгон болот, анан кийин молдокелердин баары жалкоо болгон болот. Анан айтты, бул ислам эмес деди. Туура булар мусулмандар экен, баарынын оозунда келмеси шатыратып келме айтып атышат, бирок исламды көргөн жокмун деди. Акыйкат сөз, акыйкат сөз. Биздин шариятыбызда жаңкы хадисте жазылган сөз туура сөз, бирок туура сөздү биздин көп адамдар туура эмес түшүнүшөт. Тагдырга жазылынган деген сөз, деги эле тагдыр деген эмне? Тагдыр деген нерсе бул Аллах Тааланын илиминин чексиздигин, илиминин кенендигин, илими Аллах Тааланын билиминин, Аллах Тааланын билүүсүнүн бир түпсүз экендигине кабар берген нерсе да. Аллах Таала адамзатты бул дүйнөгө жаратып, пендем, бул жолго түшсөң тозокко түшөсүн, бул жолго түшсөң бейишке түшөсүн, мына жолду кармасаң мындай болосун, адалды карма, арамдан алыс бол, жакшыга жанаш, жамандан кач деген осуяттарын айтты. Ушул осуяттарды берсем, Куран жөнөтсөм, пайгамбар жөнөтсөм, жана ошол иштерге амал кылып, бейишке чыга турган болсо бейишке түшсүн деп ыктыяр берген. Мына ошол ыктыярды пендем кандай пайдаланат? Ошол ыктыярды пендем кандай пайдаланат? Кандай пайдаланып, кандай жыйынтыктарга жетет деп ошону алдын ала билип, Аллах Таала тагдырга жазып койгон. Аллах Таала тагдырга жазганда сен кааласаң, каалабасаң ушундай болосуң деп эмес, балким сен сага ыктыяр берсем, сага ушундай мүмкүнчүлүк берсем, ушул мүмкүнчүлүктү мына ушундай гана пайдалана аласың. Сен ошол мүмкүнчүлүктү ушинтип пайдалангандыгыңды мен сага мажбурлап эмес, балким сен ушинтип пайдалангандыгыңды алдын ала билип ушинтип айттым дейт. Мисалы үчүн кээде биз айтабыз, "Ой балам, жакшы жүргүнүң, мынтип жүрсөң бир күн өлүп каласың" дейбиз. Чындыгында ушундай болот. Эмнеге өлүп калат десек, жанагы кесепетин билип атабыз биз. Биз аталык, агалык касиет менен же бир сезим менен, "Эй балам, түзүк жүрсөң, бир күн минсең, жанагыдай сенден дагы күчтүүлөр жолугуп калат" деп осуят бересен, 2 күн угас жанагын уруп кетиптир, тоноп кетиптир, андан дагы кыйын чыгыптыр деген сөз келип чыгат да. Биз ошону мажбурлап тоноттукпу? Жок. Ошого берилген ыктыярды кантип пайдаланып аткандыгын көрүп туруп, ошого жараша өзүбүздүн бир болор болбос жарамсыз илимибиз менен ушинтип айттык. Ошол себептүү Аллахтын тагдырына жазылган, ырыскын жазылган деген сөзү кантип ырыскыга жетесиң,
кандай ырыска сен туштугасың, ошону кантип аракет кылып кантип жеткениңди Аллах Таала алдын ала билип, аны ошону тагдырга жазган. Бул жерде Аллах Тааланын тагдырга жазгандыгысы сен кааласаң, каалабасаң мына ушуну жейсиң деген сөз эмес. Сага биз берген болсок, сен өзүң ыктыярыңды пайдаланып, ушундай натыйжага жетесиң деп Аллах өзүнүн илиминин чексиздигин гана кабар берип жаткандагы кербези. Эгерде ошондой болгон болсо анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсыл бир кембагал адам келген болсо, ошол кембагал адамга акча сурап келди да, акча сурап келсе, акча сага ма деп берген жок. Үйүңдө эмнең бар деп айтты. Бир жууркан төшөгүм бар деди. Алып кел деди. Жууркан төшөгүн 2 сомго сатып, 1 сомго бир күндүк нан алып берип, 2 сомго жип алып берди. Барып жипке сен отун терип келип сат деди. Айтор ошол жанагы балыкты эмес, балыкты уулаганды үйрөттү пайгамбарыбыз. Эгерде андай болгондо эмне үчүн Азирет Умар пайгамбардын экинчи халифасы мечитке келип, мечитте отурган адамдарды көрүп, эмне турасыңар жарандарым дегенде, Кудайдан ырызкы сурап атабыз, Кудайга тобокел кылып атабыз дегенде, бардыгын камчы менен сабап эшикке кууп чыккан бар. Эшикке чыгып изде, аракет кыл, андан кийин сура деп айткан. Булардын баары каяга кетет? Ошол молдокелерден Азирет Умар исламды түшүнүп калганбы? Же болбосо пайгамбар түшүнүп калганбы? Пайгамбар иштейт эле. Азирети Абу Бакыр радияллаху анху халифат болгондун биринчи күнү, шайлангандын биринчи күнү жумушка чыгыптыр. Жумуш ордунда Дордойго окшогон базарда өзүнүн нестасы бар экен, кездеме саткан. Анан жумушта халифат эсептеги азыр президент, азыр жаңы болчусу же эски болчусу айтор кимиси болсун, ошол президент соода кылып отурат. Умар келип айтты, Азирет Абу Бакыр деди, сизди биз кече халифа кылып шайладык, мусулмандардын падышасы кылып шайладык, сиз бу жерде кездеме сатып отурасыз деди. Кызык, Азирет Абу Бакыр айтты, мен балдарым кантип багам деди. Мен кантип буларга ырыстап беришим керек болот дегенде айтты, жок деди. Сиз базарга түшүп эмгек кылган болсоңуз, мусулмандардын жалпы кызыкчылыгы сыртта калып кетет. Ошол себептен биз сизге мамлекет казнадан акча бөлүп беребиз. Сиз ошентип караңыз дегенде Абу Бакыр айтты. Элим, журтум, мусулмандардын бардыгы билет. Абу Бакыр халифа болгонго чейин бала чакасын багып келген деди. Халифа болбой калса дагы бага бермек. Аллах Таала Абу Бакырдын эмгегин себеп кылып деди. Бирок мен ушул эмгектен оңой оокатка качыш үчүн эмес, балки мындан дагы оорураак жүктү, падышалык жүктү мойнума алгандык үчүн ушул ишти таштап атам деп кетти. Азыр бизде кандай болду? Азыр бизде тиричилигин таппай калгандар, качып кеткендер, же болбосо жанагыда кыйын заманда Швейцарияга качып кеткендер бүгүн келип анан бийликке аралашып атышат. Себеп дегенде башка жерде рызык сөтпөй калды, же болбосо колуна кокотуйун келбегендер. Оралбаган орактандайттар келип анан бийликке барса, ошол жерден эптеп эле. Ал эмес биздин муфтиятта кээ бирлер муфти болом деп азыр жулум чыгып аткандар бар. Колунан эчтеке келбейт. Бисмиллахны сурасаң, сага альхамдын окуп берет. Же болбосо альхамдын сурасаң, наракка кавсарга өтүп кетет. Анан кийин муфти болгусу келет. Бул жөн эле ошол муфти болсо ажыга барган ажылардын чөнтөгүн акча тоноп калсам, ажылык кылып калсам деген эме. Башка жердин рызкысы төгөнүп калган. Садаган кетейиндер, бул таптакыр жакшы эмес нерсе. Биздин шариатта рызкыны талап кылыш, аракет кылыш булардын бардыгы милдет деп саналат. Эч бир акмакчылык нерсе. Бул адамдар азыр ушундай болуп калды. Бийликке, креслого жеткен бул жеңил оокат табуунун эң жөнөкөй, эч кандай пешине тери жок, же кол оорутпастан, кол жоорутпастан, бел оорутпастан ырыскы табуунун эң жеңил формасы болуп калгандыгы үчүн ошого бардыгы ушинтип атышат. Анын жоопкерчилигин түшүнгөн адам болсо, качмак бардыгы, арасынан карышкыр кубалап келип аткандай болуп. Биздики кайра жылынат, карышкыр эмес, о арстан кошулуп кетсе коркутуп жиберчидей болуп. Булардын бардыгы кыямат замандын жакын калгандыгы, аманаттын жоголгондугуна кабар берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө өзүнүн сахабалары менен кайсы бир маселени аңгемелешип отурган убакытта bir сахаба келип айтты, кыямат качан болот деп айтты. Кыямат качан болот деп айтканда, пайгамбар көңүл бурбастан өзүнүн сахабалары менен сөзүн уланта берди. Сахабалардын кээ бир айтты, укпай калды деди. Башка бирөөлөр айтты, укту, бирок айтылган сөз жакпай калды деди. А пайгамбарыбыз сөзүн бүткөндөн кийин кыямат качан болот деп сураган адам кайда деп сурады. Сураганда ал мен мына турам о пайгамбарыбыз дегенде айтты, аманат жоголгондо кыяматты күтө бер деди. Ал түшүнбөй калып айтты, аманат жоголгону кандай болот деди. Дегенде айтты, эгерде кайсыл бир иш, кайсыл бир жумуш ылайыксыз адамга тапшырылган убакытта кыяматты күтө бер деди. Аманаттын жоголгондугу кыяматтын келгендиги мына ушул нерсе. Ошон үчүн азыр аманат жоголгондогусун, аманат жоголгондой болуп тургандагысын көрүп атабыз. Аллах Таала баарыбыздын күнөөбүздү кечирген болсун. Аллах Таала эгер бизге аманат берген болсо, ошол аманатты сактоону насип кылган болсун.